Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу Халва шоунун көрүүчүлөрү, кайрадан сиздер менен ушул экран аркылуу көрүшүп турганыбызга чексиз кубанычтабыз. Ал эми биз менен алдыңкы мүнөттөрдө сөз катарыбызда болуп турмуз. Анткени адаттагыдай бизде Халва шоудо сонун оюндар, приздер, коноктор, күлкү шаң деги эле сиздерди позитивке тартуулаганга аракет кылабыз. Ал эми сиздер менен мен Айпер Адамкулова болмокчумун. Биздин студиябыздагы жаркыраган конокторубуз да келип калды. Мен жалгыз эмесмин. Адаттагыдай тааныштырып өтөлү. Аны эмесе биздин коноктор ырчылар көп экен бүгүн. Анан бир блогер бар. Анда тааныштыралы. Бурул Аронова. Кош келиңиз. Кол чабуулар. Бирибизди колдоп туралы. Кутман кечиңиздер менен. Кандай жүрөсүз? Иштериңиз жакшыбы? Эмне жаңылыктар болуп атат? Үй бүлөлүк жашоо. Абдан сонун. Да бир жолу кутман кечиңиздер менен, урматтуу көрөрмандар. Сонун жаңылыктар бар. Жаңы жылга жаңы жаңылыктар менен кирели деп, албетте чыгармачыл адам болгондон кийин жаңы ырлардын, клиптердин идеясы боюнча иштеп жүрөбүз. Ошол сонун үй бүлөлүк жашоо дагы жакшы, баары сонун. Жакшы. Ал эми Бурул Аронованын командасында да бир сулуу кыз бар. Блогер, тамактарды укмуш жасайт. Бекирова Акзура. Кош келиңиз. Кол чабуулар. Акзура, өзүңүз ойлоп тапкан тамактар барбы? Бар. Эмне деген? Айтпайм. Башкалар үйрөнүп албайбы? Мен негизинен тамактарга фантазия кошом да. Өзгөчөлөнтүп, бир өзгөчө жасалган менен чыгарам. Бирок сиз деген Инстаграмга бөлүшүп атпайсызбы? Биз көрүп алабыз да. Ооба. Ошо сизди көрсүн деп киргизип атам да. Саат мен мындай прям атын эметпейм, бирок өзүмчө эле жоктон бар деген сыяктуу мындай күлкүмүштүү аттарды коюп кое берем. Өзүмчө ойлоп тапкандачы. Акзора абдан азамат кыз, себептенде Акзоранын тамак жасап атканын биз көрүп абдан үлгү алабыз да. Анан ошол нерсени жеңип кетип конокко чакырасың да. Чакырса болот эле, баарысы чогултуп. Анда эмесе сиздердин команданын атын коюп алышыбыз керек да, кандай ат коесуздар? Биз болсо абдан кечке ойлонуп туруп, анан жаңы жылда кирип келип атат, анан жанымда отурган мыкты блогер тамак жасоо боюнча ошон үчүн жаңы жылды утурлай Акзора экөөбүз мандарин деген мандарин дейт. Мандарин командасына кол чабуулар. Сонун ат табылыптыр. Аны эмесе кийинки атаандаш команданы сиздерге тааныштырып өтөлү. Ырчы Байел. Кол чабуулар. Байел клиптер тартылып атабы? Буйруса сонун болот. Кайсы клипке Акыркы клибибиз биздин Алатоонун койнунда деген кыргыз жерин даңктаган, кыргыз жыттанган сонун чыгарма жараттык. Акыркы чыгарма да ошол. Буйруса. Жакшы, анда эмесе Байелдин жанында дагы бир сонун кызыбыз бар. Жаш ырчы десек болот. Алтынай Асанбекова. Кош келиңиз. Кол чабуулар. Кутманды кечиңиздер. Алтынай, сизге 30 секунд убакыт беребиз. Өзүңүз жөнүндө кыска элдерге таанышып алыңыз. Мен ошол жаңыдан кадам таштап, ырдап чыгып келдим. Жамгыр деген ырымды жазып, клип тартып, ошо элдерге тартуулап, жаңыдан кадам таштадым. Кол чабуулар. Анда эмесе сиздердин Байел менен Алтынайдын командасынын аты кандай болот? Биз ушул Халва шоуна келип калыптырбыз да. Анан Халванын составында шекер бар экен. Бул идеяны мурдан ыңгарды эле. Шекер деген команда бололу. Шекер, Жанында шекер кыз олтурат экен, шекер. Шекер командасына кол чабуулар. Азаматсыздар. Аны эмесе эки командага тең ийгилик каалайм. Алдыда сонун оюндар күтөт. Бизди көрүүчүлөр да эч кайда алыстабай туруңуздар дейли. Ал эми азыр болсо биздин биринчи эле оюнубуз бул буквоед дейт. Кеттик. Биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Ал эми азыр болсо ойнолуучу биздин рубрика бул буквоед деп аталат. Командалар Мандарин командасы жана ошондой эле Шекер командасы ойнойт. Мандарин командасынан баштай берелиби, улуулата, сулуулата дегендей. Сиздерден ким ойнойт? Бизден болсо Акзора биринчи баштайт. Акзорага мен жардам берип турам. Сизге бир тамга айтам. Ошол тамгадан башталган гана жоопторду беришиңиз керек. Сизге бир канча суроо берем. Ал 1 мүнөттүн ичинде жооп берилиш керек. Болгону сөздөр кайталанбаш керек. Туура болсо дагы, туура эмес болсо дагы баттан жооп бергенге аракет кылыңыз. Сизге берилүүчү тамга бул Р тамгасы. Анда эмесе 1 минутта кетти, биз кеттик. Үн жоголуп кетсе эмне кылуу керек? Раса сүйлөш керек. Өзүңүздүн китебиңизди кандай атайт элеңиз? Расагүл. Башкача кылыш керек. Сүттөн эмне жасалат?
Түн рисовая каша, Үлпөт тойдо эмне белек камдашат? ракета. Сиз сүйгөн каарман? Русалка. Ромео. Ромео Джульетта. Смокингти кимдер кийет? Рабочийлер. Адамдардын эмнеси жакпайт сизге? Адамдардын жок, Рахмат айтканы. жок жагат Мейли. Сизден мыкты мүнөзүңүз сиздин? Роботты бат-бат жүрөт. Бакчада эмне өсөт? Бакчада? Бакчада Редиска, Рафаэлла. Игорь Криттин фанаттары концертти эмне үчүн кыйкырышат? Убакыт бүтүп калды. Бизде болсо азыр 9 суроо берилди. 9 суроого болушунча эки жак жардамдашып, туура жооп беришти. Ийгилик каалайбыз. Кол чабуулар. Ура! Сиздерге жактыбы? Соны биз ойлонуп аттык. Эмне кылсак деп. Аны эмесе биз кийинки командага кезек беребиз. Булар канча суроого бат-бат жооп берет болду экен байкайлы. Шекер командасы сиздерден ким ойнойт? Ойнойсуңбу? Мейли. Ойноп көрөйүн. Мен жардам берип коеюн. Алтынай ойнойт. Алтынай сизге Т тамгасы берилет. Т тамгасы. Аны эмесе 1 мүнөт убактыбыз башталды. Илимий ачылыштарда мугалимдерге эмне тапшырылат? Тарыхый изилдөөлөрдү. Айымдардын косметикалары эмнеден жасалат? Айымдардын топурактан. Экрандын бетинен эмне агат? Туш. Эмне жөнүндө тамашалашса болбойт? Тамактар жөнүндө. Тамактар жөнүндө. Кантип бат токтосо болот? Тып деп токтоп калса болот. Эң жаман адам? Таарынчак адам. Интернеттен кантип алыстаса болот? Телефонду өчүп таш керек. Мырзалардын чачынын прическасы? Нормал. Эмнеге өкүнөсүз? Так. Жардам берчи. Кантип экенин деп койду. Пияздын жытын башка жытка кантип алмаштырса болот? Таттуу жипар жытка алмаштырса болот. Чет өлкөлүктөрдө кымап кетсе эмне кыласыз? Таарынам. Убакыт бүттү. Кол чабуулар. Бизде болсо 11 суроого Шекер командасы жооп берди. Кол чабуулар. Ошентип азыр Шекер командасында 1 балл ыйгардык. Ал эми 1-0 эсебинде мандарин артта калып калат. Бар жакшылык. Биринчи баштап калышты да ошого дагы биз кичине. Экиде биз биринчи баштайбыз. Жакшы. Аны эмесе биз кийинки оюнубузга кезек берели. Алло, ты где деп аталат. Бул сен кайдасың деген рубрика. Аны эмесе кеттик. Көрүп атканыңыздар халва шоу. Ал эми азыр болсо дагы бир кызыктын оюнун башына келип калдык. Биз бул сен кайдасың деп аталат. Азыр болсо бизде Шекер командасы даяр. Алтынай, Байел даярсыңарбы? Даярбыз. Анда оюнун шарты менен түшүндүрүп өтөйүн. Экранга азыр ар кайсы жерлери чыгат. Жазуу түрүндө. Байел сиз көрбөйсүз, Алтынай. Байел сиз болсо ошол жердин атын айтпай, бирок жакындатып ошол жер экенин тапшырып Көрсөтүп, кыймыл аракет менен. Көрсөтүп, кыймыл аракет менен, же бир сөздөр менен айтып, жеткирип берсеңиз болот. Алтынай бат-баттан табыш керек. Буга да убакыт берилет. Ошондуктан сиздерге ийгилик каалайм. Боюн түшүнүктүү болдубу? Ооба, Түшүндүк. Мен табышым керек кайсы жерде экенин. Аны эмесе бизде Шекер командасы оюнду баштады. Буга 90 секундтук убакыт берилет. Аны эмесе кеттик. Сен каяктасың деймби? Сүйлөп деле айтып берсеңиз болот жакындап. Майда. Аха. Анан жашашат аларчы. Райондо, микрорайондо. Жок, майда жандыктар жашашат жерде. Өздөрүнүн кичинекей жашай турган жерлери бар. Эмнелер алар? Мен ошол жактамын. Майда жерде жүрүшөт го. Бирдемкелерди көтөрүп алышып эле, ташышып эле. Кумурскалардын уюгу? Жакшы. Кийинкиси? Кийинкисине төрсөк болот. Ооба, болот. Кийинкиси? Кичинекей үйдө киргенде сонун нерселер турат. Анан ошолордун арасында бир айнекте ичинде бирдемкелер кыймылдап. Аквариум. Жакшы, кийинкиси? Мисалы бир сонун
мыкты инсандар болуп турат, алардын кашына чыгып алып мен ырдаймын. Сахна. Жок, ырдаймын. Дагы Ырдаймын. Алар мени сындашат, тандашат. Конкурс. Дагы ошого жакын. Концерт. Жок, мен тандашат, ырдашат. Так. Жюрилер олтурат. Жюрилер отурат. Экзамен. Жок. Дагы олтурат алар. Какта отурат? Менден кийин дагы адамдар бар, дагы. Очередьте. Жок, дагы. Алдыга кетет. Дагы. Ой, что-то тапайдан бар. Мен ырдап атам, мен ырдагандан кийин дагы башкасы келет. Убакыт бүтүп калды. Ой. Убакыт бүтүп калды. Бул кастинг болчу. Экзамен. Таппаса кийинкисине өтүп кетсе болот. Ооба, таппаса кийинкисине өтүп кете берсе болот. Силерге келек калай, Шекер командасы азаматсыздар дейли. Анда эмесе биз Мандарин командасын азыр байкайбыз, кандай тапкычтар болду экен. Кеттик. Ал эми бизде болсо Мандарин командасы даптаяр турат, буруларын айтып берем дейт. Аны Бекирова Акзора табам деп атат. Сиздерге дагы 90 секундтук убакыт берилет. Ошол убакытта тапканга аракет кылабыз. Аны эмесе убакыт кетти, баштадык. Бул жер абдан кечки убак. Кандай болушу мүмкүн? Түн. Ошого жакыныраак. Эч нерсе көрүнбөйт. Кечки мал, түн ичинде. Шам. Түн ичинде эч нерсе көрүнбөйт. Эч нерсе жок. Көрөйүн десең көрүнбөйт. Ошого жакын. Мисалы, монун баарын өчүрүп салсам эмне болуп калат? Караңгы. Кийинкиси бул жерде кичинекей жандыктар жүрөт, ал жерде таттуу нерсе чыгат. Бакта болот да. Ошонун эмнеси? Бал. Арын уягы. Эмнеси менен турат? Бал челек. Турат. Бул жерде абдан таттуу нерселер чыгат. Биз жейбиз аны жакында. Жакында эмес, эми жаңы жылга жакын бул абдан подарок болот да. Кичинекей балдар жакшы көрөт. Шоколад. Кара. Ошол каяктан чыгат? Үйдөн. Жок. Каяктан чыгат? Заводто. Ошонун синонимы да. Фабрикада. Кийинкиси бул жер бизге ырчыларга, модельдерге туруп алып, позировать этебиз, ал жака барып алып биз. Фотосессия. О, молодец. Бул жерде болсо адамдар ошол өзүнө спортко да жакын да, ошол жактан медитация кылат отуруп алып. Йога. Молодец. Бул жер болсо кайсыл эмеге барба, здание барба, ошол нерсе бар. Ошол нерсени биз басып өтөбүз. Убакыт бүтүп калды. Коридор экен. Азаматсыздар дейли. Ал эми Бурлы жай кону. биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Сиздерде канчадан балл болду, эмне болду, бир аздан кийин билебиз. Халва шоуну улантабыз. Ал эми биздин командалардын эсебин эсептеп чыктык. Бул жерде болсо Мандарин командасы көп суроолорго жооп берип, дагы бир балл алышты. Ошондо эки команда бир-бирге эсеп теңелди. Азаматсыздар. Биз жомона шанс бердик, Азаматсыздар. Анда эмесе азыр биздин кийинки рубрикабыз бул, эгер досторубуз жаныбызда пайда боло калса, алардан жардам сураганга мүмкүнчүлүк бар. Жакшы достор көп болсун дейли дагы мына ушул рубриканы баштайбыз. Сиздерге телефондор, уюлдук телефондор жаныңыздарда, мына ушул телефон аркылуу жакын досторго чалабыз, балким дос да болбой калышы мүмкүн. Сиздер бул командага, Мандарин командасына бир тамга айтасыздар. Ошол тамгадан башталган контактка кирип туруп, ошолорго чалышыңыз керек. Сиздер дагы ошондой болот. Анда эмесе кайсы командадан баштайбыз? Уткан командадан баштайбыз. Мандарин командасы баштайт экен, сиздер кайсы тамганы айтасыздар? Кый тамгасын айтабыз. Кы тамгасын, Кы тамгасынан карашыбыз керек. Азыр бул жактан бизде суроолор чыгат. Ошол суроолор чыккандан кийин суроону 3 варианты менен чогуу айтып берип, 1 мүнөттүн ичинде жообун алышыңыз керек. Кыдан канчанчы экен? Кыссай кал дейт. Ha? Кыссай кал. Кыссай калай.
Аны эмесе биз болсо экранга суроолорду чыгарып берүүсүн өтүнөбүз. Сиз болсо чалып үнүн чоңураак кылып алыңыз, 3 вариантын тең окуп бересиз. Батыраак эфирде отурганыңызды айтып коюңуз. Кандайсың? Жакшы экен бул. Өзүң го. Мен Акзура. Мен номерим бөлөкчө. Эми сен сынайын деп чалдым да. Кандайсың? Жакшы өзүң. Денсаулык жакшыбы? 1 мүнөттүн ичинде жооп бериш керек. Кысай калгандайсыз. Дүйнө жүзүндөгү эң чоң көл. Биз сизге ишенип чалып атабыз азыр эфирденчи, түз эфирден. Акзуранын контагында номерин чалыш керек экен. Мен Бурул Аронова, бул жакта да Акзура. Жардам берип коюңуздар, азыр контакт боюнча сиз чыгып калдыңыз. Дүйнө жүзүндөгү эң чоң көл. А. Байкал, Мичиган, Каспий көлү. 3 вариант экен. Байкал, Чоң рахмат, кийинки суроо. Все, болду, бере эле. Чоң рахмат, Кысайкал. Рахмат. Бир эле суроо, Ооба, бир эле суроо. Суранды иштеп койбадыңыздар. Чоң рахмат. Дүйнө жүзүндөгү эң чоң көл Байкал деп жооп берди. деп жооп берди. Сиздер деле ошону туура деп ойлоп атасыздар. Ооба. Анда биз туура жообун жаңырталы. Дүйнө жүзүндөгү эң чоң көл бул Каспий көлү экен. Ооба. Туура эмес болуп калды. Тилекке каршы. Мына ушинтип достор дагы эми ал деле ойлонуп эле жөн эле туруп эле жооп берип койду окшойт. Бирок рахмат Кысайкалга. Ооба. Анда эмесе сиздер Шикер командасына кандай тамга айтасыздар? Так, биздин тамба. Сен чаласың ба? М тамгасы. Маймыл деген бирөө чалды. Маймылдын эң чоң эмне деп айтат деп. М тамгасы, Бар бекен? Азыр бар, албетте бар. Анда эмесе азыр ага чейин бизге экранга суроолорду чыгарып берип коюңуз. Мына ушул суроону 1 мүнөт ичинде бат-баттан жообун алганга аракет кылыңыз. Жакшыраак мындай ученыйды тап. Буну даже кимге чала турган болдуңуз? Мирланбек деген байкеме чалайын. Мирлан Беке чалат экенбиз. Үнүн чоңойтуп коюңуз, анан микрофонго жакын кармаңыз. Батыраак сураганга аракет кылыңыз. Алсын эми буюрса. Үнүн чоңойтуп коесузбу? Ооба. Мына ушинтип биз халвашыны Ой. Мына өчүк дейт. Дагы бир контакт бар бекен, бат-баттан Дагы таап бирөөсүн алсаңыз чалсак болобу? Кетти. Алсын эми бул дагы. Ученыйлар. Биз халвашыны улантып атабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр, катарыбызда. Жардам бериңиздер, сураныч. Эң мыкты позитив, мыкты рубрикалар, сонун оюндар, приздер биздин. Алло, саламатсызбы? Эже, кандайсыз, жакшысызбы? Мен Байел. Окучуңуз. Эже, мен эфирде олтурат элем, сизден жардам сурайын дедим. Бир суроо берейин ошого. Байел, Давлатов. Байел, немедемин тие. Ой. 314 деген. Эже, мен сизге бир суроо берейин, эфирделем. Ошого жооп берип коюңузчу, жардамыңыз керек. Күн системасындагы жерге карама-каршы багытта айланат. Бул Күн системасында жерге карама-каршы багытта айланат. А варианты Венера, Б варианты Меркурий, В варианты Плутон. Ой. Жакын сүйлөңүз. Күн системасында жерге карама-каршы багытта айланат дейт. А Венера, Б Меркурий, В Плутон. Бирөөсүн айта алсаң, 15 Бирөөсү секунд. кимисин айтасыз? Кандай системасында дейсиң? Күн системасында, күн. 5 секунд. Меркурий, Венера, Плутон. Убакыт бүтүп калды. Ой. күн системасына айланат. Рахмат, Убакыт эже, бүтүп рахмат, калды. эже. Тилекке каршы. О. Эжекебиз укчу эле көп убакыт Көп өтүп убакыт. Ушул суроо экен да. Мейлем. Жооп айтылды калды. Ооба. Тилекке каршы. Тилекке каршы. Биз эле билбейт болчук бирок. Бул жактыкы дагы туура эмес таап калды, сиздердики дагы туура эмес таап калды. Ошондуктан сиздердин балдарыңыздар дагы да болсо 1-1 эсебинде калды. Ал эми азыр болсо биз кайрадан Канские львы деген сонун рубрикабыз бар. Мына ошого кезек берели.
Халва шоудо ең қызық жеріне келді. Егер сіз сыналғыңызды өчүрө элек же бура элек болсоңуз, анда дагы деле халва шоуну көрүп атабыз. Катарыбызда болуп туруңуз. Сиздер менен мен Айпер Адамкулова. Ал эми биздин командаларыбызды бүгүнкү конокторубузду дагы бир жолу айта кетели. Бизде Мандарин командасы Бурул Арунова жана Бекерова Акзора. Жана ошондой эле Шекер командасы бар бизде Байел жана Алтынай. Мына ушулар ат салышып аткан мезгил. Ал эми азыр дагы бир сонун оюнга кезек келди. Бул Канские львы деп аталат. Кант шаарында жылга эле сонун бир фестиваль өтүп өткөн да. Бул жарнамалоо боюнча. Анан ошол быйылкы жылдын эсебинен сиздер дагы эгер мыкты жарнама кыла турган болсоңуздар, ал жака катышып калуу мүмкүнчүлүгү бар экен. Ошондуктан сиздерге мына ушул 2 буюмду берем. Буну Шекер командасына берели. Бул кадимки эле кипятильник, суу ысытуучу буюм. Бул болсо бир нерселерди ачат. Мына ушуну сиздерге бердик. Сиздерге 5 мүнөттүк убакыт берилет. Ушул экөө жөнүндө жазуу түрүндө болобу, же актердук чеберчиликти көрсөтөсүздөрбү, кыскасы бизге мактап жарнамалап беришиңиздер керек. Муну биз уккандан кийин алгыбыз келиш керек да. Ошончолук краска берсоң. 5 мүнөт убакыт берилет. Ошол убакытта сиздер жазып, бири-бириңер менен сүйлөшүп, кеңешип, жакшы мактасаңыздар болот. Анда эмесе сиздерге убакыт берилет. Ал эми ага чейин, сиздер мактаганга чейин бизде дагы жарнамалык түрмөк бар, андан кийин жолугушалы. Анда эмесе биз көрсөтүүбүздү улантабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Халва шоудо бизде Канские львы деген сонун рубрикабызга кезек келди. Ал эми биздин командалар өздөрүнө берилген буюмдарды кандай жарнама кылышат болду экен, баарыбыз байкайлы. Анда эмесе азыр биз Шекер командасынан баштайбыз. Алтынай, бул камерага карап баштай берсеңиз болот. Бул Саламатсыздарбы? Биз сиздер менен өзүбүз иштеп чыккан Бишкектеги Шекер компаниясынын турмушка керектелүүчү буюмдардын кипятильнигине сиздерге жарнамалайбыз. Бул кипятильник ысык суу өчүп калганда эң биринчиден жардамга келет. Шаарда өзгөчө керектүү. Эгерде айылда болуп калсак, чай деле кайнатып салсак болот, кир да жууп салсак болот. Даже тойлордо жетишпей калганда казанда шорполорду да кайнатып. Кыргызстанда жасалган проводдор өртөнүп кетпей, вилкалар алтын жалатылган. Кумуш. 40 сом турат. И өзүбүз айыл жергесинде доставка кылып, эгер кайсы региондо болбосоңуз да биз өзүбүз жеткирип бергенге биз даярбыз, дайыма. Өзгөчө бул жагы дагы алюминийден жасалган бекем, аябай бышык, көпкө чыдайт. Кичинекей болсо дагы 40 литр сууну моментально ысытат. 5 мүнөттө. 5 мүнөттө ысытат. Анан ысыганда дагы өрттөнүп кетпейт, идиштериңер өзү эле өчүп калат, типардай болуп. Заманга ылайыктуу. Заманга ылайыктуу, ооба. Күнүмдүк турмушта айыл жергесинде күнүгө колдонсоңуздар болот. Ар дайым биз сиздер менен колдонуңуздар, бизге заказ бериңиздер, биз жеткирип бергенге даярбыз. Кочолар, азаматсыздар. Бул алтын жалатылган болсо, ана 40 сом элеби? Ооба, бул алтын жалатылган 40 сом. Неге арзан? Өзүбүздө чыгат да кумтөрдөн. Алтын кумтөрдөн. Муктап келип жалатасыз. Укмуш. Саптар ол соңуп турбайбы? Жакшы азаматсыздар дейлим. Элди барым алабыз деп каналга келип албаса болот. Эң кызыгы сорпа кайнаткан тойлордо жетишпей калганда. Ал эми азыр болсо бизде Мандарин командасы. Мандарин командасынан бизде Бурул өзүнүн буюмун мактап берем деп даярданып турат. Анда эмесе бул камерага баштай берсеңиз болот. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу Алтынай болгон кыргыз элибиз. Биз болсо бүгүнкү күндөн баштап Акзора экөөбүз жаңы бизнес ачайын деп чечтик. Ал эмне десеңиздер, бул буралгыч. Орусча айтканда штопор. Бул болсо күнүмдүк жашоодо бизге абдан керектүү буюмдардын бири. Муну биз абдан күнү-түнү ойлонуп, кандай бир жакшы буюм элибиз үчүн чыгарсак, арзан баада керектүү буюм деп абдан көп ойлонуп отуруп, анан бул буюмду чыгардык. Бул абдан карасаңыздар, жөнөкөй, жеңил, эч кандай алтындан жасалган эмес. Басы дагы абдан арзан. Бул болсо, эгерде мунун баягы орусча айтканда преимуществолор жөнүндө айтып кетсек, эгерде үйүңүздө
үйлөргө конок келсе, конок келгенде баягы стол жайылат, ичимдиктер коюлат. Анан эң биринчи эле жаңы жыл жакында келе атпайбы, биздин мандарин деген атыбызга жараша үйүңүздө коноктор келгенде шампанский ичимдигин жолдошуңузга же мырзаларга ачып берип койчу деп суранбай, алып келип эле коюп коебуз дагы. Мынтип бассаңыз өзү ачылат дагы, анан ал шампанский ачылганда атып кетпейт, фонтан болуп ачылат. Биз атайын бул нерсени ойлоп тапканбыз. Ушундай сонун бир жакшы бир буюм. Бул биринчиден, экинчиден болсо, эгерде үйүңүздөрдө ар кандай салат, консервалар болсо, ачканга дагы болот. Ошол нерселерди дагы столуңуздарды жайнатып, конокторго сонун дасторкон даярдасаңыз болот. Экинчи бул буюм болсо, эгерде сиз телефон чукулаңыз келсе, үйүңүздө кичинекей балдар көп болуп, сизге телефон чукулганга мүмкүнчүлүк бербейт, мунун астына коебуз дагы, ойнотуп, балаңызды мынтип ойнотуп, оюнчук болуп калат. Эмне үчүн оюнчукка акча коротуп эмне кереги бар бул буралгыч турганда? Бул экинчиси. Үчүнчүсү болсо, эгерде сиз кандай десем, колуңузга массаж жасаңыз келсе, анда муну мындай кылып, колуңузга мындай массаж жасасаңыз болот. Өйдө көтөрүп, ылдый кылып, мисалы кээ бир айымдар мисалы колдору кичине баягы толугураак болушу мүмкүн да, ошондуктан баягы колго массаж. Бул үчүнчү преимуществосу. Анан эң негизгиси, бул буюмду сиз жаныңызга алып жүрсөңүз болот. Мисалы машина айдап баратып, баягы көбүнчө биз айымдар эрежени бузабыз да, анан деген кээ бир мырзалар бизди жакшылап айдабайсың десе, алар менен айтышып отуруп эмне кыласың, аны мынтип туруп, до свидания деп коесуң. Деп туруп айдап кетип каласыз да. Ошондуктан карасаңыздар, бул буюм абдан бизге өзгөчө айымдарга ыңгайлуу. Анан бул баягы берүү чыккандан кийин эгерде реклама чыгып кетсе, биз Акзур экөөбүздүн бизнесибизди колдоп берип коюңуздарчы. Кол бизнесе. Колчоболор. Мында биз заводдон көп штук чыгардык, анан бизге басы болсо болгону 10 эле сом. Анан биз деген муну аябай ардактайбыз да, анткени биздин сонун бизнес, ошон үчүн биз мынтип чыгарып коебуз. Сенден башка бар бакытты таба албаймын, сенден башка башка буюм албайбыз. Колчоболор. Аябай, бүгүн сөз өрлөр кетиптир. Аябай таң калып атам. Эгерде товарыңыздарды реклама кылгыңыз келсе, анда мандарин командасына кайрылыңыздар. Өтүп кетет. Бул Инстаграмга чыгарып берип коесуңар. Азаматсыздар. Эң сонун болду. Шекер командасы дагы, мандарин командасы дагы сонун жарнама кылгандыгы үчүн экөөңүздөргө тең бирден балл. Аны эмесе бизде эки упайга ээ болдук. Ал эми азыр болсо ушундай эле шаң менен биз читай по губам деген, ооз менен таап ал деген сонун оюнубузду ойнойбуз. Катарыбызда болуп туруңуз. Биз болсо Халва шоуну улантабыз. Ал эми азыр болсо ооз менен таап турчу оюнга кезек келди. Бул жерде болсо Байел айтып берет сөздөрдү, Алтынай болсо табыш керек. Мен болсо Алтынайга биз кийгизип койдук. Кулакчынды кийгизип койдук. Мен музыканы өзүм коем, угулбайт эч нерсе. Ал эми экранга бизге болсо сөздөр чыгат, ошол сөздөрдү сиз Алтынайга таптырганга аракет кылышыңыз керек. Ана мен сен музыканы койдум. Алтынай угуп атасызбы? Уккан жок, Аны эмесе биринчи биздин сөздөрдү чыгарып берип кое бериңиз. Айта бериңиз. Билесиңер би. Шашпа. Бир. Билесиңер би. Билесиңер би. Бир, экинчи. Билесиңер би. Билесиңер би. Билесиңер би. Экинчи. Кайдагы экинчи? Билесиңер би. Биринчиден дегенде эле болуп атат да, бир дегенде. Кайдагы биринчи, өзүңө экинчи. Билесиңер би. Министрликтен. Билесиңер би. Биздикилер. Каякта? Билесиңер би. Билесиздер. Биле. Биле. Си. Билегиле. Си.
Билеги. Билеси. Биле. Си. Билечи. Си. Биле. Си. Билеси. Биле. Не сөз бар биледен баштап? Мынтип эле айтсаң билесиңерби деп элем. Билесиңерби? Биле. Билесиңерби? Билесиңерби? Ой. Убакыт бүтүп калды. Ой. Убакыт бүтүп калды бизде. Бир сөз менен. Бизде убакыт бүтүп калды. Бир эле сөздү араң тапты. Негизи ушинтип биле көп табылбай калат да, ошондуктан Бат айтып коюш керек. мынтип эле айткан туура болот Бирок да. баары бир сөз таптык да, Кудайга шүгүр. Отуруп туруңуздар. Биз Шашпаңыз, болсо шашпаңыз. азыр Шекер командасы бир эле сөз тапканга аракет кылышты. Ал эми азыр болсо биз болсо Мандарин командасын ойнотобуз. Кол чабуулар. Ал эми азыр болсо бизде Мандарин командасы келип отуруп калды. Буруларууну табат экен. Ой, жашырат экен. Ал эми Бекерова Акзора табат экен. Уккан жоксузбу мени? Уккан жок эч нерсе. Аны эмесе бизде адаттагыдай эле дагы сөздөр чыгат, аны эмесе Кеттик, Келгиле. Келгиле. Шарды. Шарды. Шарга. Ды. Шарды. Шарды. акырын айтабыз. Кос. Көр. Кос. Кос. Кылабыз. 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 Ылдам. К. 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 Ла. 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 Кылабыз. Кылабыз. Көгүчкөндү. Көркүн. Кө. Кө. Güç. Көр. Көгүчкөн. Көгүчкөн. Көзүң. Көгү. Көгүчкөн. Көгүчкөн. Көркүн. Көгүчкөн. Көрктөндүрөбүз. Көгүчкөндү. Кө. Көктөгү. Кө. Көгасман. Көгүчкөн. Көгүчкөн. Көгүч. Көктөм. Көгүчкөн. Учат. 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 Көгүчкөн. Көгүчкөн. Көгүчкөндү. Көгүчкөндү. Ар. Ак. Ар. Р. Ар. 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 Кандай. Кандай. Зайка. Кандай. Кандай. Өң. Өң. Ö. Өңі. Өң. 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 Оюн. Өң. Өң мені. Өң. Убакыт бүтү. Өң. Убакыт Ойно. бүтүп калды. Өң десе. Убакыт бүтү. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 сөздү таптı. Оңойлоо экен, кыйын экен деп атпадыңар беле? Оңойлоо болчу. Алты сөздү Кыйын эле просто бурулуп жерине чоң. Айпер 6 сөздү таптı. Лирикасы менен жакшы. Ал эми азыр болсо, мына сегиз сөз ушинтип Мандарин командасы жакшы таап алгандыгы үчүн 3-2 эсебинде Мандарин командасы алдыда. Кол чабуулар, азаматсыздар дейли. Ал эми азыр болсо, кийинки ойдубуз бизде жылдыздарды табабыз деп аталат. Кеттик. Көрсөтүүбүздү уланталы Халва шоуду жылдыздарды табабыз деп аталган сонун рубрикага келип жетти. Адаттагыдай эле Мандарин командасы кайра эле ушул боюнча отурушат. Азыр Акзора табат экен, жылдыздарды кандай билесиз негизи? Акзора буякка ырчы билет болуш керек. Азыр ушул жактан биз бир аз отулуп калышыбыз мүмкүн, бирок аракет кылалы, Эгер бул жакта адаттагыдай эле жылдыздардын аты чыгат, Акзора көрбөйт, сиз айтасыз, жакындатып айтасыз, атын айтпайсыз. Болгону таппай калсаңыздар, кийинкиси деп өтүп кетсеңиздер болот. Бирок бизде саналуу эле, анын баарына кийинкиси деп өтүп калбагыла. Аны эмесе, кеттик, биздин биринчи жылдызды чыгарып берсеңиздер. билбейм. Кийинкиси. Муну Акзора билеби. Бул боксер, орус боксеру. Бою 2 метрден ашык. Боксер. Билесиңби? Кийинкиси. Кийинкиси. Бул биздин мыкты кинорежиссер. Көптөн. Ой, молодец. Азамат, кийинкиси. Кийинкиси. Бул болсо Голливуд актеру. Көптөн кинолордо катышкан. Кайсы кинолордо жүрөт? Так, жана Пират Карибского моряда катышат болуш керек. Главный ролдогу
келинчеги мурда алдагы актриса Сальма Хайек. Билбейсиң, кийинкиси. Кийинкиси. Биздин легендарлуу ырчы, эң сап башында турган мырза. Аккордеон менен даярдайт. Нурлан Насип. Лидер. Жок, улуу муумдагы. Абидин Темиров. Жок, ошого жакын. Керим Турабов. Жок. Ырчы Заманбаптагы катарга кирет. Төлөгөн Мамыров. Жок. Жакында эле концерт коюп кетти. Ырчы Мурутчан. Ырчы лидер эстрадасында. Ошонун муундагы ырчы. Айчырок Иманалиева, Алина Жетин муундагы ырчы. Токтогулдук. Тоолу кайсы Мурутчан бар? Аккордеон чертет, аны жаштар көпүлөр ырдап жүрөт. Кумир тутат, анын ырларын кайра жаңылап ырдап көп ырчы чыгып атат. Ошо Нурлан Насип деле жагын. Мен Дүйнөнүн апам менен таанам. Браво. Bunu önce kaynam Азыр болсо сиздер бирөөнү кыйнаттыңыздар. Сүйүнүп кетип жакшайтын экенсиз. Анда эмесе биз кийинки команданы көрсөтөбүз. Анда эмесе программабызды улантабыз. Бизде болсо кийинки команда келип калды. Шекер командасы. Шекер командасы экөө тең ырчы болушунча баягы бул жылдыздарды таап алышат болуш керек деген ойдомун. Анда эмесе даярсыздарбы? Даярбыз. Даярбыз. Салсак болбойт э? Болот. Болгон бул жак табыш керек. Анда эмесе кеттик. Биринчи жылдызыбыз. Жок, өткөрүп. Кийинкиси. Жоқ дедім. Бул деген 90-жылкы Россиянын группасы, өзү дагы солист болуп баарына белгилүү, дискотекаларда баарыбыз ырдачыбыз. Орус, анча картаң эмес, жаш эле. Баарыбыз азыр караоке Варианттарды. 90-жылқы ырчы. 90-жылкы. Өзү 90-жылкы Руки Вверхтын жанындагы эле группа. Фабрика. Жок. Эркек бала. Баарыбыз билебиз аны. Ратмир Шишков. Ырын ырдап салсам болобу? Болот. Седая ночь. Юра Шатынов. Кийинкиси. Жок, тааныбайм. Кийинкиси. Бул деген орус кудулуу. Өзүнүн дагы чыгармасы бар, аялы да өзүнүн шоусу бар болчу. Анда аялы дагы ойнойт, кудул. Орус бизге концерт коюп келген, муруун, картаң эле. Ичи бар. Варианты. Кетире берели чанда. Муну табыш кыйын. Кийинкиси. Биздин эң эле сап башында турган жаш ырчылардын катарын толуктайт. Айтып көрсөм, эң биринчи эле эркектерден. Нурлан Насип. Жок, Меруерт андан. Атабеков. Ооба. Кийинкиси. Жок, буну айта албайм. Кийинкиси. Ким дейт? Бул Бул депутат, жаштардын баары бунун аркасынан ээрчийт. Азыр. Жанар Акаев. Ооба. Кийинкиси. Бул Убакыт бүттү. Азаматсыңар шекерлер. уттук койдук. 3-түү туура табышты. Азыр биздин шекер командасы ошону менен эки команда 3-3 эсебинде теңелишти. Кол чабуулар. Илимдикте. Азаматсыздар. Мына ушинтип оюндардагы соңуна келип калды. Кызыктуу оюн болду. Мага жакты, сиздерге жактыбы? Сонун ойнодук. Болгондо дагы эки команда бирөөсү утуп калган жок. Негизи бул учурга чейин мындай болгон эмес. Тең-тең эсебинде болуп калдык. Азыр шекер командасы да 3 балга, мандарин командасы да 3 балга ээ болду. Өзүбүзгө өзүбүз катуу кол чаппайлыбы? Азаматсыздар. Бизге уткан командага приз бар болчу. Ал эми бүгүн тең-тең болгондугуңуздар үчүн баардыгыңыздарга Золдон Юнайтед Барска пицца жеп келген сертификат. Келиңиздер, кол чап, бири-бириңиздерди колдоп туруңуздар. Анан неме, мен унутуп калбагыла, Кошо алабызбы? Сиздерди куттуктайм. Ал эми азыр бардыгыбыз сиздерге эфир жактыбы? Өзгөчө сон. Сон болду. Айта албайм. Чындыгында
Азаматсыңар, Айпери Азамат, сөйіп дегенде, эфирлерге барғанда, чыгармачылык жөнүндө, же болбосо стандарттуу түрдө да, бул жерде өзгөчө экен. Анан мен келгенде эле Акзурадан сурадым да, азыр логикалык суроолор болбосо экен депчи. Бул жакта действительно адам эркин алып жүрүп, анан мүмкүн баягы көрүүчүлөргө биз жакшы башкача жактан дагы ачылдык деп ойлойм да. Ошондуктан рахмат силерге, анан биримдик жеңди, достук жеңди. Азаматсыздар Алеби бүгүн биздин Халва шоуду конокто Бурул Арунова конокто болду, жана Бекерова Акзура Мандарин командасы болду. Алеби Шекер командасында Байел жана Алтынай Асанбековалар болду. Шекерлер. Калай бардыңыздарга. Алем азыр өйдө туруңуздар, барыңыз. Өйдө турабыз. Сертификаттар коюп койсоңуздар болот. Азыр бизге музыка жаңырат, билейбиз болушунча. 1 мүнөткөнчө.